Барыңыздарга салам. Бүгүнкү видеобузда көп учурда теледен гана көрүнгөн, бетме-бет жолуктуруу дээрлик мүмкүн болбогон. Жалаң өтө кымбат костюмдарды кийишип, кымбат баалуу унааларда жүрүшкөн. Туугандарында жана өздөрүндө абдан эле акчасы көп болгон адамдар тууралуу сөз башталмакчы. Бул кайсыл адамдар экенин сиз деле билип болсоңуз керек. Жогорудагыдай сүрөттөөнүн артында албетте чиновниктер эске келет. Чынында эле чиновник дегенди укканда ушундай элестетебиз да, туурабы? Бирок бүгүнкү видеобузда жердеги атка минерлердин баарына үлгү боло алган башкача бийлик ээси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Таанышып алыңыздар, достор. Бул кишинин аты Махмуд Ахмадинежад. Сыртынан карасаңыз, кадимки кой баккан кишиден эч айырмасы жок. Бирок эгер сиз бул кишинин ким экенин уксаңыз, абдан таң каласыз. Бул адам 2005 жылдан 2013 жылга чейин Иран мамлекетинин президенти болуп турган. Мен бул кишинин президент болуп тургандагы ишинин эффективдүүлүгүн талдаганым жок. Мен Ахмадинежад тууралуу ММКларга берилген өтө кызык маалыматтарды гана сиздер менен бөлүшкүм келди. 80 миллиондун айланасындагы Иран мамлекетинин башчысы болгон Махмуд Ахмадинежад жумушка кадимки автобуста келчү. Жана жол кирени да билет сатып алып, жалпы адамдар катары төлөчү. Ошол эле убакта анын жубайы кадимки пол жугуч болуп иштечү. Борбордогу билим берүү мекемесинин бирин полун жууйт эле. Бул дагы баары эмес. Бир жолу Fox News аттуу америкалык телеканалдын бир журналисти Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежадтан мынтип сурады. Айтыңызчы, эртең менен күзгө караганыңызда өзүңүзгө эмне деп айтасыз? Бир аз ойлонуп туруп, Махмуд, сен болгону элдин жөнөкөй гана кызматкерисиң деп айтамын, деди. Анын президенттик кызматтагы таң калтыруусу анын президенттик кабинетке кирген биринчи күнүнөн башталган. Ал баарын таң калтырып, кабинетке салынып турган абдан баалуу болгон килемди Тегерандагы бир мечитке бердирип салат да, анын ордуна арзан жана жөнөкөй килем сатып алдыртат. Бирок бул да баары эмес. Махмуд президент болгон убакта анын мүлктөрү тууралуу расмий декларациясы абдан жупуну болгон. Анын мүлктөрүнүн катарына бул эски 1977 жылкы Peugeot 504 унаасы жана Тегерандын анча бай эмес районундагы атасынан 40 жыл мурда мураска калган кичинекей үйү кирген. Мындан тышкары президент Ахмадинежад ар күнү жумушуна анын аялы жасап берген түшкү тамакты портфелине салып алып келип, бүт администрация кызматкерлерин таң калтырган. Бул адам иштеп турган убакта ар бир министр жумушка орношордон мурда абдан көп келишимдерге кол койчу. Алардын катарында чиновник жана анын туугандары байып кетпеш керек. Ал үчүн чиновниктин жеке эсеби жана туугандардын эсеби да кылдаттык менен текшерилип турат деген пункту да бар болчу. 2013 жылы жумуштан кеткенден кийин Ахмадинежад жада калса президенттик пенсиядан да баш тарткан. Аны ал өзү пенсия үчүн иштебегенин, элдин жыргалчылыгы үчүн гана иштегенин айтып түшүндүргөн. Ага жана аялына жашоо үчүн өтө эле көп акча кетпесин да кошумчалап өткөн. Маалымат булактарынын тастыктаганына караганда, бүгүнкү күндө экс-президент айына $300 алып, университетте лекция окуп жан багат. Эгер кокусунан отелге түнөгөнү туура келсе, дайыма эң жөнөкөй номерди сурайт. Жада калса керебети жок жерге жаткандан да тартынбайт. Эми таң калбай деле калсаңыз керек. Анткени бул кишинин хоббиси кой багуу экен. Анткени ал бала чагынан кой бакчу. Ананда экс-президенттин өзүнүн районундагы короо тазалаган кызматкерлерге тез жардам бергени байкалып турат. Википедияга таяна турган болсок, Ахмадинежад өзүнүн 1977 жылкы Peugeot 504 маркадагы унаасын аукционго койгон. Мындай унааны болгону $1000 деле сатып алса болот. Бирок унаанын ээси болгон Махмуд аукциондо өзүнүн атын жашырса да, унаа миллионго бааланды. Экс-президент өзүнүн абдан жогору аброю бар экенине карабастан, кадимки аялдамаларда автобус күтүп көп олтурат. Мындай учурдан пайдаланган жергиликтүү эл андан тез автограф алып турушат. Жалпысынан айтканда, Махмуд Ахмадинежад мына ушундай таң калыштуу адам. Экс-президент жана кой баккан чабан. Достор, сиздер мындай дүйнөдөн, байлыктан, бийликтен баш тарткан адамдарга кандай көз караштасыздар?
сөзсүз комментарийге жазып кетиңиздер. Каналыбызга катталып, видео жакса лайк басып, видеону досторуңуз менен бөлүшүүнү да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.